ламбаны алам дегеніме 1,5 жыл өтүптүр. 1,5 жыл ичинде эмне гана нерселер болгон жок. И победы, и поражение көп нерсе болду да. Бирок баарын 4 стадиядан өттүрүм да. Ар бир 4 стадиянын ичинде ключевой бир событиялар болгон, кийинки стадияга алып бара тургандай. В итоге келип караганда ламба ала турган болдумбу, ламбага жакындадым же вообще албаймбы деген суроого как оно есть айтып берип келгим келип атат. Биринчи стадия не болгон? Башында болчу 1,5 жыл бул ноябрда шаурма жеп отуп, ал убакытта акча, чөнтөктө акча жок. Дальше эмне кылам дегенде башымда туман, биякта болсо врачка отурат да, шаурма жеп отуп, ыйлап жиберет. Анан мен ага духтан берип отуп, девушкам кидет этип кетти деген, духтан берип отуп, өзүм дух алып кетем да. Невозможно эчтеке нерсе жок. Бул дүйнөдө любой нерсеге аракет кылсаң возможный деп туруп, духтан алып туруп, Инстаграмга телефон алып чыгып туруп, анда 3000 подписчигим бар эле. Мен ламба алам 30-апрелге чейин деп коем. Күлгөндөр күлдү, ишенгендер ишенди. Анан бирок ошол чоң бир мечтага коюп алган үчүн жакшы бир сдвиг болду да. Анткени түшүндүм да, азыркы ситуацияда, азыркы нерсе менен мен ламба албайм никогда дедим да. Анан шагтар кылып баштадым. Айленд Бишкекте там баштап инвестициялар ошолор нерселер окшошуп кетти да. Анан уверенный болуп баштадым да. 30-апрель жакындап калды, конечно. Бирок тенденция мындай только вверх болуп баратты да. Анан 30-апрель күнү чыктым да, айттым. Жигиттер, бул обещаниям болгон жок 30-апрелге, бирок кино эмес дедим да, что бир жолу айткандай болуп кете тургандай. Бул жашоо дедим да. Бирок 30-сентябрга точно алам ламба. Акциям сатсам да, долям сатсам да, эмне кылып сатсам да, баардык нерсени сатсам да, 0 болсом да ламба алам деп туруп өзүнчө ал убакытта уже аудиториям көбүрөөк болуп калганда айтканда жайылды да элдин баарына. Саламдашсам эмне кылсам да, бая ламба ала турган балабы деп ушинтип калды да. Өзүм билбей чоң бир давление үстүмөн создал себе давление болуп калды да. Анан кийинки шагтар, любой бизнесте окшот окушпайт деген нерсе бар. Кийинки шагтар шаг за шагом мындай карточный домикте окушпой баштады, кулап баштады да. Анан кийин 30-сентябрь келе атат, жакындап келе атат, а мен баягы тенденция жок да, только вверх, только вниз болуп бара атат. Мындай мен мечтамбы деп туруп барып келдим да Дубайга. Айдап көрдүм ламбаны, чын эле жакты, мен мечтам экен деп жүргөм да, вот, өзүм үчүн алыш керекмин деп. Аягында анан кийин давление болуп баштады. 30-сентябрь жакындап келе атат. Мен бизнестерим ойдогудай кетпей жатат. Элдер качан ламба деп баштады. 30-сентябрь келгенде мен чыкпай койдум да Инстаграмга. Анан думка башталды. Мен не ала албай койдумбу? Мен колуман келбейби? Билен элдерге кантип чыгам, Инстаграмга чыгам, элдер менен саламдашам. Ушинтип өзүмдү эле нагнетать этип ситуацияны ушинтип баштадым да. Ошону думкага кирип кеттим да, карасам 2-3 ай өтүп кетти да. Просто существовал, как раз ошол жакта видеолор бар эле. Бассейнде жатып, тиги болуп, бу болуп аткан видеолор эле. Бир щелчок болду. Ошол 3-чү стадия болгон болчу, анан кийинки стадияга өткөнгө, 4-чү стадияга өткөнгө тың деген нерсе болду да. Это вот менин подписчигим эле көрүп калып туруп айтып калды да, братан, короче, сен мени аябай вдохновлять этесиң, то что вот наливной мороженыдан баштап эчтекеге карабай, короче, аракет кылып атасың. Курьер болуп Москвада иштеп жүрөт элем, но сени көрүп туруп мындай надежда келди. Кыргызстанда келип бир нерсе кылса болот экен. Движение кылса болот экен, бизнес кылса болот экен деп туруп мындай вдохновение берди деп. Бирөө жазып калды, мен айылда элем, сизди көрүп келип Бишкекке келип кыймылдап баштадым. Бирөө жазып калды, карызда элем, сизди көрүп алып туруп, мен карызым эчтеке эмес экен деп туруп ушинтип уже бул мечта общий болуп калыптыр да, ламба. Бир знак болот экен, мен ламба ала турган болсом, как будто в Кыргызстане все возможно, кылса болот экен, аракет кылса болот экен деп туруп, бир знак катары, элдерге надежда катары болуп калыптырмын да. Анан кийин ошону ответственности, ошол нерсени чувствовать этип баштадым да. Анан кийин жаңыдан дем келип баштады да. 4-чү стадия өткөзгөндүн бир главный факторлор ушул. Анан кийин дагы бир фактор бар. Чоң мечта коюп алып, ага жетпей жаткан себебинен мен ордумда тургандай эле сезилиптир да. Анан кийин кичине керек шактар менен бөлүш керек экен да. Ошону ламбага чейин деп туруп Range Rover'ды алгам вот декабрда. Жакшы бир дагы вдохновение берди да. Прогресс бар, шаг бар депчи. Бизде кыргыздарда бар го, бала төрөлөрдүн астында кыздардын баарын уул болсун, уул кыз деп кое берет го. Буну болсо ламбагелердин астында ырымдап ламба болсун деп атын койдум. Анан ошонун дагы бир кийинки бир шаг катары ламбанын цветин кантип красить этким келип атса,
ошондой кылып туруп обклейка кылгым келип атат да бунучу. Красный, матовый, бордовый кылып туруп ушундай обклейка кылам буюрса. Вот ошон үчүн детейлик центрлар болсо жазгыла. Ким ушуну обклейка кылып бере турган болсо, мен кылып берем десе, ламбаны да ошого берем буюрса обклейка кылып. Ошентип идем дальше буюрса, ламба впереди алабыз 4-чү стадияда. Все налайты, ламба алабыз. Азыркы куруп аткан компаниялардын, азыркы кылып аткан иштердин чистый прибыльнан долларлар сатып анан тиги кылып эмес, полностью налогун төлөп, чистый прибыльдан буюрса алабыз. Ошонун жолун болсо, как она есть көрсөткүм келип атат. Всегда айткым келет, азыр кылып аткан бизнестеримди ходторун, шактарын, прибыльдарын, убытоктарын ошонун баарын көрсөтүп, бирөөгө вдохновение болсун, бирөөгө опыт болсун. Короче, в итоге наша общая победа болсун, короче. Ийгилик. Бисмилла. Дай өз жардам берсин.